Оштогу Прада клубунда күзөтчү менен официант маңза сатуу менен алектенген УКМК. Ош шаарындагы Прада Түнкү клубунун кызматкерлери баңгизат сатуу менен алектенген. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Прада Түнкү клубунда күзөт кызматында иштеген 20 жаштагы Б.И. уулу Наша Спай сыяктуу маңзатты сатуу менен алектенген. Ошондой эле клубда иштеген 19 жаштагы официант А.Б. уулу анын шериги болуп баңгизат саткан. Шектүүлөрдүн бири күзөтчү 31 майда, экинчиси официант 2-июнда кармалып камакка алынды. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Маалымат булагы репортер Кейжи. Депутат Таштанбеков сойкулук кылган кыздарды 15 жылга кесип жиберген туурабы? Аша чаап кеткен жокпузбу? Элдин акысын жеген уурлук кылгандарды айып пул менен бошотуп жиберип, сойкулук кылган кыздарды 15 жылга кесип жиберген туурабы? Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынында депутат Акбөкөн Таштанбеков билдирди. Жогорку кеңеште кылмыш жаза жана укук бузуулар жөнүндө кодекстерге киргизилип жаткан өзгөрүүлөр каралды. Жыйында баяндама жасаган укук тартиби боюнча комитеттин төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаков белгилегендей, мыйзам Кыргыз Республикасынын аймагында атайын платформанын вебкам студиянын жардамы менен түз эфирде онлайн интернет аркылуу сойкулукту жана ыпластыкты уюштуруу жана көмөктөшүү сыяктуу укукка жат жоосундарды криминалдаштыруу максатында иштелип чыкты. Мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Маалымат булагы Сереп Кейжи. Статья менен мындай ашык чыгып кеткен жокпузбу? Эгерде мындай салыштырсак, мына 341, 342 баягы должностной преступлениялар, взяткалар, штраф салып эле айдап жиберип атабыз да, анан кийин кыздарыбыз интим услуга кылса 15 жыл бергенибиз мындай соразмерность деген болот го, түшүнбөй калдым. Анан бирөө кылмыш кылып атса, мамлекетке, элдин акчасын урдаганга, ушундай катты кылмыштарды кылып атса, биз ага штраф салып эле айдап жүрсөк, кыздарыбызды 10 жылга, 15 жылга кесип жибергенибиз вообще туурабы? Саламатсызбы Акбөкөн Дүкөнович. Берден бул мыйзамда боюнча вебкам студияда иштеген кыздар уголовный кылмыш жообуна тартылбайт. Бул биринчиден. Экинчиден, бул жерден кылмыш жообуна тартылган бул баягы ошону уюштурган Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Жок, мен аны айткан жокмун. Ошону уюштурган адам, ал жана кыздар өз эрки менен келип атат да, көргөндөр да өз эрки менен келип атат. Анан кийин акча, пара алган, анан кылмыш кылган, урдаган, мамлекетке ущерб кылган кишиге штраф кылып берип атабыз, а муну 15 жылга соттотуп атпайбызбы? Мүмкүн тиякты да 15 жылга көтөрүп койбойбузбу жана взяточниктерди? Акбөкөн Дүкөнович, берден бул берене боюнча биз кыргыз элдин баягы нравственностьун сактап атабыз да, биздин жаштарыбыздын, биздин келечекти. Бул мыйзамдын инициаторлору урматтуу депутаттар Жогорку кеңештин. Сиздин эмеңиз боюнча жанагы берден дагы сразу 15 жылга соттоп жүрбөйт. Бул жерде квалификация биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү, үчүнчү бөлүгү деген бар да. Биринчи бөлүгүндө 5 жылга чейин эле, экинчи бөлүгү 7 жылга чейин, үчүнчү бөлүгү 15 жылга чейин да. Бул мен түшүнүп атам, веб камераны уюштуруп койгонго биз ушундай статья кылып атабыз. Акча урдаган адамга бир болбогон статья кылып атабыз да, ошону айтып атам да. Бул бир. Экинчиси, ошону көрүп аткан эркектер неге мындай наказание жок болот? Жок дегенде должносттордон албайбызбы аларды? Колдонгон, көргөн, кабинетте отуруп алып көргөндөрдү эмне үчүн кызык? Ошолорду жумуштан алышыбыз керек. Ошолорду соттошубуз керек. Ошо кыздар менен колдонгондорду соттошубуз керек. А биз барып эле кыздарды барып эле баса калсак болбойт да. Аны ким көрүп атат? Чиновниктер кабинетине отуруп алып туруп заказ кылып акча төлөп атат да. Значит, финансирование да туурабы? Акбөкөн Дүкөнович, бизден практика боюнча вебкам студияларды менен бул чет өлүктөр колдонот да, бизден Кыргызстанга эметилбейт. Жок, эгерде бир чиновник ошо мобильный кошелегине акча салып койсо, ал финансирование көрдү да.
туура эгерде көргөн боюнча анда бөлөк өзүнчө мыйзам чыгып анда буга кошумча кошуш керек анда. Мен жеке оюмча ошону көргөндөр, ошол жана проституткалар менен колдонгондорду пока биз наказание кылмайын, соттомоюнчу токтотпойбуз, токтобойт бул эч качан. Анан жөн эле кыздарды барып эле баса калган туура эмес. Байден Россиянын аймагына сокку уруу батышты согушка тартаарын айтты. Джо Байден Украинага Америка Кошмо Штатынын куралы менен Россиянын аймагына сокку урууга уруксат берүү чечим боюнча комментарий берген. Америка Кошмо Штатынын президенти Джо Байден Украинанын куралдуу күчтөрүнө Россиянын аймагындагы буталарга Американын куралы менен сокку урууга уруксат берүү чечими батышты жаңжалга тартышы мүмкүн экенин моюнга алды. Бирок окуянын мындай өнүгүшү күмөндөгөн. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Ал иш сапары менен Францияга барганда АБС телеканалына маек курган. Анда журналист Украинанын куралдуу күчтөрүнө Россиянын аймагына сокку урууга уруксат берүү чечими батышты. Анын ичинде Америка Кошмо Штатын жаңжалга тартпайбы деген суроо узаткан. Теориялык жактан ошондой болушу мүмкүн, бирок окуянын андай өнүгүшү күмөн деп жооп берген Байден. Буга чейин бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарга Украина Россиянын аймагына Америка Кошмо Штаты берген курал менен сокку урган тууралуу маалыматтар чыккан, бирок муну Пентагон тастыктаган эмес. Шаршембиде Россия президенти Владимир Путин Санкт-Петербургда маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукканда Украинага алыс аралыкка атуучу курал жарактарды бергендерге Москва тиешелүү жооп кайтараларын билдирген. Мамлекет башчысы Россия Киевде ракета менен камсыздаган мамлекеттердин сезимтал объектилерине сокку урууга мүмкүн болгон аймактарга курал жарак жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карай турганын кошумчалаган. Азыркы убактарда Киевге бир нече батыш өлкөсү куралы менен Россияга сокку урууга уруксат берди. Атап айтканда Америка Кошмо Штаты Украинага берилген курал менен Харьков облусуна чектеш Россиянын аймагындагы буталарга сокку урууга макулдук берген. Ошол эле учурда Вашингтон ATACMS ракеталар жана башка алыс аралыкка атуучу курал менен Украинанын чек арасынан тышкары жакка сокку урууга салган тыюусун күчүндө калтырды. Маалымат булагы Спутник KG. Садыр Жапаров Кыргызстандын футбол боюнча курама командасына автобус белек кылды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын футбол боюнча улуттук курама командасына автобус белек кылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Кечээ 6-июнда Кыргызстан менен Малайзиянын футболчулары беттешти. Оюндун жыйынтыгында мамлекет башы футболчулар менен жолугушуп, башкы машыктыруучу Штефан Тарковичке автобустун ачкычын тапшырды. Садыр Жапаров өлкө алдындагы Оман курама командасы менен боло турган оюндан жеңиш күтүп жатканын белгилеп, эл аралык мелдештерде ийгиликтерди каалады. Маалымат булагы Баракелде. Молодцы. Утушуңар керек эле да. Должны были выиграть. Ничья тоже нормально. Ну и теперь кровь и снос Оман должны выиграть. Выиграть, либо ничью должны выиграть. Вот тогда мы выходим. Да, правильно? Вот вам автобус новый. Вот, Кыргызстанда Курманайт качан белгиленери айтылды. Курманайт 16 июнда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. 15 июн Арапа күнү болот. Буга байланыштуу кыргызстандыктар келерки жума аягында 3 күн катары менен 15, 16 жана 17 июн күндөрү эс алышат.